Таланттуу композитор жана аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун 12 январь туулган күнү. Көптөгөн мыкты чыгармаларга обон жараткан инсандын көзү тирүү болгондо быйыл 82 жылдыгы болмок. Сүлүктүү шаардык бийлик өкүлдөрү, Маданият сарайынын кызматкерлери Рыспай Абдыкадыровдун эскерүү иш-чарасын өткөрүштү. Мындан кийинки жаштарга музыка ишкыбоздоруна Рыспай Абдыкадыровдун ырын, музыкасын сактап, ошолорго өткөрүп берүү максатында ушундай бир топ иш-чараларды өткөрүп, жогорку деңгээлде өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп атабыз. Ошол убакта Абдыкадыровдун ырларына эл суранып, бир күндө 5-6 жолу ырдамайынча эл канаттанган эмес. Мен ошол убакта окуучу элем, эми балалык кыялым. Бул кандай киши болду экен? Бул адам менен жанына барып көрүшүп сүйлөшсө болор бекен деген ушундай ойлор келчү эле. Насип кылып 76-жылы барып, ошо музыкалык ужага тапшыргандан баштап, мен ушул киши менен жакындаш болуп калдым. Ошону менен окууду бүткөнчө, окууду бүтүп, ошол жерде ошо музыкалык факультетте мугалим болуп 5 жыл бирге иштешип, Рыспай Абдыкадыровдун алдында жүрүп, анын ким экенин өтө жакшы билем. Бул киши психолог эле, анан философ эле да. Алла Таала шунчалык талантты берип койгон экен. Көп кырдуу да. Анда Рыспай Абдыкадыров фондунун Баткен облусу боюнча өкүлдөрү менен Маданият сарайынын кызматкерлери таланттын чыгармаларынан тартуулашып, кыскача сахналык көрүнүшкө токтолуп кетишти. Мен композиция боюнча Таштан Римовдон сабак алып калдым. Таштан Римов бул бүт кинолорго музыка жазган киши. Чыңгызат Матовдун чыгармаларынын киносу бар го, ошонун бүт ошонун автору Таштан Римов да. Ошол киши, по-моему, жерлеши окшойт. Көп айтып жүрдү да. Рыспайды канча чакырсам келбей атат. Ошо композиция факультетке келип окуса дейт, мындан дейт целый симфония чыгат дейт да. Ошол окууга кел десе келбей жүргөн экен ошол киши. По-моему, өлкөдөрү ушундай экен да. Айылдашы. Мен ойлойм, агар Рыспай Абдыкадыров композиторский факультетти бүткөндө бул кишинен чоң бир симфониялык поэма, симфония жолсо бир чоң бир чыгармалар жаралмак экен да. Инструментальный пьесалар. Бул азыр эми мындай эле соната жазгандарды мен көрдүм. Сонатасы бар экен, сюиталары бар экен. Булар деген фортепиано үчүн жазган чыгармалар бар. Анан вариациялар биз жана этюд деп койдуңузбу? Ошол эле нерсе мына Баарчан Тургунбаевда да бар. Байкайсызбы? Баарчан Тургунбаев багы музыканттардын немеси как окуу программасында бар нерселерди кичине өзгөртүп, уже колдонууда. Мына музыкада эме жок, прием коллаж деп коет да, колдонууга мүмкүн эле. Какой-то прием кылып алабыз, бирок Рыспай Абдыкадыров ар бир чыгармасы диапазон жагынан өтө күчтүү. Диапазону чоң да, ончомуч адамдар ырдай албайт. Себеби мындай өтө жоон болуп да, бияк өтө низкий болуп кетет го. Кээ бир адамдар ырдай албайт. Анан кийин ар бир чыгармасы элге жеткиликтүү болуп атпайбы? Анан кээ бир огончу композиторлор бир 20 же бир 50 чыгармасы болсо, ошонун арасынан элге бирөө эле таанытат. Калгандарын эл билбейт. Бул кишинин ар бир чыгармасы эмеде, элдин жүрөгүнөн орун алып атпайбы? Ошондуктан бул кишинин мен ойлойм өтө бир чоң композитор. Обончу эмгек жолун Каракулжа элдик театрынан баштап кийин Жалал Абад Өзгөн элдик театрында эмгектенген. Андан соң Борбор калаадагы филармонияда иштеп, Ош шаарындагы Маданият үйүнүн дагы жетектеп калган. 1970-жылдардан баштап өмүрүнүн аягына чейин Ош мамлекеттик институтунда мугалимдикти аркалаган. Жылда Рыспай Абдыкадыров фонду боюнча
шаарыбызда жана Маданият сарайында жылда Ырыспай атабыздын туулган күнүндө жакшы иш-чараларды өткөзүп турабыз. Рыспай Абдыкадыров 1941-жылы 12 январда Ош облусундагы Караколжа районунун Кызылбулак айылында жарык дүйнөгө келген. Абдыкадыров 300дөн ашык обон менен музыкалык чыгармалардын автору. Көпчүлүгү азыр дагы эл оозунан түшпөй ырдалып келет. Динара Курбанбекова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.